Саламатсыңарбы менен кымбаттуу окуучуларым. Бүгүн биз адабий окуу сабагынан кыргыз тарыхын изилдөөгө болгон убакты саатын арнаган таланттуу жазуучу Орозбек Айтымбетовдун «Уялуу» деген чыгармасын окуйбуз. Сабагыбыздын максаты аңгемени окуп мазмунун түшүнөсүңөр, өз көз карашыңарды, пикириңерди билдиресиңер, ой жүгүртүп суроолорго жооп бересиңер. Ошондой эле адептүүлүккө, сылыктыкка үйрөнөсүңөр, өз алдынча ой жүгүртүп, сөз байлыгыңарды өнүктүрөсүңөр. Анда эмесе чыгарманы коон коюп угуп тургула. Уялуу. Алма бактары шатырай түштү да, жерге кыйп-кызыл алмалар көбүлдү. Асек аларды шашып-пушуп көйнөгүнүн этегине сала баштады. Ошол тапта чоң кишинин карылуу колу аны шак билектен алды. Караса, алма кайтаруучу Абылбек карыя. «Мынча алманы эмне кыласың?» деп каарданды ал. «Сага бир-эки тогологу жетпейт беле?» Асек үндөй албады. «Өгүнү да келип күбүп кеттиң. Ончуккан жокмун, андан мурда да келдиң. Көрмөксөн болдум. Уят эмеспи?» Асек мурда да эки жолу келген эле. Кароолчуларга көрсөтпөй серпип кеттим деп кудуңдап жүргөн оюнда. Жок, андай эмес. Көрсө, кароолчу байкаган экен. Ушунчалык уялганынан кыйп-кызыл болуп чыкты. «Өзүңөрдүн короодо алма деген желбей жатат. Анда да бияка тап коесуң. Ченеп да албай көп аласың. Жөн да үзүп албай моментип таш менен ургулап күбүйсүң. Анан да баарын жебей, мындай чыгып бирден тиштеп ыргыта бересиң. Деги уялсаң боло». Бул киши баарын көрүп тургандай билет экен го деп ойлоп, Асек ого бетер уялды. «Ата, мен экинчи». Абылбек карыя унчукпады. Ал баланын мынчалык уялат деп күткөн эмес. Ичинен ага ыраазы боло түштү. Асекке күбүп алган алмалардын баарын берип, короодон узатып койду. Балдар, силерге чыгарма жактыбы? Чыгарманы өз алдыңарча окуп чыгып, суроолор боюнча ата-энеңер, бир туугандарыңар менен аңгемелешкиле. Эмесе балдар, текстте кездешкен жаңы сөздөрдү талдап көрөлү. Карылуу, күчтүү дегенди түшүндүрөт экен. Өгүнү, өткөн күнү, тап коесуң, бирөөнүкүн аласың деген маанини түшүндүрөт экен. Балдар, силерге үйгө тапшырма китептин 41 бетиндеги макалдарды окуп, маанисин текстке карата чечмелеп бергиле.